Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды жайкы тыныгуудан кийин эмнеге долбоорунда кайрадан көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Долбоор өзүнүн 4-жылдагы жаңы сезонун баштап жаткан мезгили, бирок 4-жылда кайра кайталангандай сезип атат. Себеби мындан туура 1 жыл мурун, 1-2 жума аралыгы менен биз ушул теманы көтөргөн экенбиз, бул темага кайтып келген экенбиз. Бирок бүгүн кайрадан аргасыздан бул теманы талкуулап отурабыз. Айтайын дегенибиз, жакында эле Бишкек шаарынын мэриясы коомдук транспортты 21 сомго, маршруттук таксилерди түнкү тарифин 32 сомго, троллейбус менен муниципалдык автобустарды 15 сомго көтөрүүнү демилгелеп жаткан мезгил. Бүгүн бул демилге орун табабы таппайбы, кандай натыйжа алып келет, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Бул сезонубуздун алгачкы меймандары Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин жетекчиси Максат Нусубалиев. Ассаламу алейкум. Ошондой эле жарандык коомдук активист Шайырбек Маматокторов мырза. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер студиябызга. Эми демилге тууралуу сөз кылсаңыз. Саламатсыңарбы? Бул демилге жалпысынан могу акыркы дүйнөдө болуп аткан окуяларга дагы байланыштуу болуп кетет. Эгерде мындай цифраларга көңүл бурсак, акыркы 1 жылдын аралыгында гана 38 сомдон солярканын баасы 75-76 сомго чейин өсүп кетти, 2 эсе өсүп. Андан тышкары баягы жанагы унаа тетиктердин дагы баасы кескин түрдө 2-3 эсе өскөндөрү бар. Bundan улам баягы жанагы айдоочуларыбыздын тапкан кирешеси болобу, же жана айлык маянасы аздыгы, анан жалпысынан баардыгы кымбаттаган үчүн биздин айдоочуларыбыздын саны дагы кескин түрдө азайып атат. Акыркы 3 айдын аралыгында 6 микроавтобустук маршрут жабылып, анан бир топ 200дөн ашык айдоочуларыбыз башка жумуш таап, чет өлкөгө чыгып кеткени бар. Жумушун которуп, башка жумуш издеп таап кетип калгандары бар. Анан коомдук транспорт негизинен ушундай азыр көйгөйлөргө туш болду. Ошондон улам бул тема кайрадан актуалдуу болуп жаралып келди. Биз азыр муну бир баса белгилеп кетишим керек. Азыр тариф көтөрүлөт деген сөз бул азырынча айтыш эртерээк. Бул бир гана долбоор. Долбоорду биз демилгелеп, транспорт департаменти демилгелеп, экономика министрлигине жакын арада жолдойбуз. Негизинен ошол транспорт департаментинин алкагында бир чоң комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын ичинде жарандык коомдун да өкүлдөрү бар. Ошол комиссия баягы кирешесин аныктап, чыгашасын аныктап, баардык жана экономикалык расчеттор жүргүзүп, ошо натыйжасында ушундай тарифтер келип чыгып атат. Бирок бул сунуш. Бул бир гана ошо экономика министрлигине жанагы анализ регулятивного воздействия деп билесиздер, ошо процедураны сөзсүз түрдө өтүшүбүз керек. Ошого экономика министрлигине бул долбоорду жөнөтүп атабыз. Ал долбоор экономика министрлигинен тийиштүү өзүнүн процедураларын өтүп, анан тийиштүү тыянак чыкканда гана бизге кайтып келет. Анан биз шаардык кеңештин кароосуна жөнөтөбүз. Шаардык кеңеш өз кезегинде коомдук талкууга алып чыгыш керек. Коомдук талкуу убагында ар бир Бишкек шаарынын тургуну болобу, же жалпы эле жарандарыбыз өздөрүнүн сунушун бергенге укуктуу. Ар бир сунуш сөзсүз түрдө баягы талкууланып, ал боюнча дагы мындай бир чечим кабыл алынат. Азырынча андан кийин гана коомдук талкуудан өткөндөн кийин гана шаардык сессиянын кароосуна чыгат. Анан сессиядан дагы эми өзүңүздөр билесиздер, шаардык кеңеште 45 депутат бар. 45 депутаттын өзүнүн ою бар ар бирөөнүн. Алар ойлорун айткандан кийин гана анан кийин бир баягы жана талашып тартышып, ортодо мүмкүн бир башка бир тариф жаралат. Мүмкүн баягы биринчи вариантыбызга кайтып келип, баардык ордунда да калып калышы мүмкүн. Так что азырынча жол кире көбөйөт же көбөйбөйт деп айтыш эртерээк. Бирок эми баягы бүгүнкү күнгө чейин практиканы карай турган болсок, шаардык кеңештин депутаттары көп эле учурда мэриянын демилгелерин колдоп, мындай өтө деле каршылык көрсөткөн кейстер эсиме келбей эле. Балким жок андай эмес. Шайырбек мырза сиздин эсиңизге келип аткандыр, бирок буга чейин деле 1-ноябрдан баштап көтөргөнбүз, коомдук транспорттун баасын баары өзгөрөт, жакшы болот дегенбиз. Эми бул абалды көрүп атасыз. Муниципалитет өзүн башкаруучу мамлекеттик муниципалдык орган. Принцибинде силер тариф саясатын жүргүзгөнгө укугуңар бар, жана аны колдонуп келесиңер.
Бирок тарифти көтөрүүгө чейин көтөрүү керек. Жалпысынан принцибинде ал туура нерсе. Сиз айткан бир эки факторлор май кымбаттады, тетиктер деген нерселер бар. Бирок силер тарифти гана көтөрбөстөн сиздин кызматыңызда азыр уктум аталат экен инфратүзүмдү жакшыртуу. Силер биринчи инфраструктураны жакшыртып, жүргүнчүгө жакшы шарт түзүп, ошол эле кезде жүргүнчүнүн чөнтөгүнө оорчулук келбей турган варианттарды, жолдорду издеп көрдүңөрбү? Тариф көтөрүлсүн. Биз ага коомчулук макул бололу дейт. Бирок айрылуу катмар чоң бизде. Студенттер көп, пенсионерлер бар да. Ошолордун кызыкчыларын коргой турган, же жалпы эле жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыгын коргой турган жолдор бар. Балким силердин кабарыңар жок болушу мүмкүн. Ошондуктан коомчулукка бирдемени сунушташтан мурда бир нече альтернативалык жолдорду карап турсаңар, карап көрсөңөр болот эле. Силер менен эки жана жүргүнчүнүн ортосунда да башка субъектилер болушу мүмкүн да. Силердин ортоңордогу нерселер, ортодогу субъектилер, балким жеке компаниялар, инвест компаниялар же башкалар ошол маселени чечиши мүмкүн эле. Мен айтайын дегеним, баягы мүйүздө кулакта ордунда калсын деген идея. Сиздер тарифти көтөрүп жатканда жүргүнчүнүн эсебинен эмес, жакшы менеджменттин эсебинен көтөрсөңүздөр болот. Силер азыр канча автобусуңар бар? Реалдуу жолдо жүргөн, иштеп жаткан. Ситуация мындай да, коноктун суроосуна жооп берип, мындай жалпысынан маалыматта берип кетсем, бизде мэрияда 476 автобусубуз бар. Бирок 476 автобустун ичинен 85 гана ишке жарактуу. Бул деген кечээ же бүгүн эле келип чыккан маселе эмес. Бул акыркы 4-5 жылда ушундай акыбалга келип калган. Биз азыр жанагы өз убагында мүмкүн баягы жана туура менеджмент болбой калгандына байке туура айтып атат. Өз убагында баягы жана унаа тетиктери өз маалында келип, автобустарыбыз жана анан чаржайт компаниялардан алгансыңар ар түрдүү типтеги автобустарды. Мен сизден суроо бердим, болгону сиз санын гана айтып коюшуңуз керек эле. Канча автобус бар? 400. Түшүнүктүү. Сизге канча автобус керек негизи? Жооп берип кетсин да, мүмкүн болсо. Канча троллейбус бар? Троллейбустан 135 гана ишке жарактуу. 180ден. Негизинен шаар, Бишкек шаарын толук коомдук транспорт менен камсыз кылуу үчүн 1200дөн 1,5 миңге чейин чоң көлөмдүү, көп орундуу. Канча тургун бар бизде Бишкекте? 1 миллиондон ашык. 1 миллиондон ашык. Ошондо могул 210 муниципалдык транспортты 1 миллионго бөлүп келгенде, орточо эсеп менен бир күндө бир автобуска же троллейбуска 2,5 миң жашоочу туура келип атат. Туура келип атат. Ада пассажира поток силерде 400 миң тегерек. Ал 18-жылкы азыр көбөйдүбү, азайдыбы? Бирок мындай да, жанагы сиз айтып аткан 2,5 миң эмес, ал автобустарга эле гана жүк баягы түшүп аткан жери жок да. Андан тышкары 1800 микроавтобусубуз бар. Микроавтобустардын дагы чоң көйгөйү бул акыркы убакытта мындай ачык көрүнүп калды. 4 жыл мурун 4,5 миң микроавтобус Бишкек шаарына тейлеп келген. Бүгүнкү күндө мына эртең мененкисин баягы сводкаларды алып, маалымат биз өзүбүз мониторинг жүргүзүп турабыз. 1400-кө жетпеген микроавтобус чыгып, анан баягы жана час пиктерде гана 1800-кө жетип атат. Бул деген баягы жана критический отметка болот. Ошого жакындап калдык. Биз тез арада мындай чечкиндүү мындай кадамдарга барбасак, бул ситуацияны оңдош мүмкүн эмес. Биз жарандарыбыз, жалпы Бишкек шаарынын тургундары бир нерсени түшүнүш керек да. Эмне үчүн көп жылдан бери бул тармакта мындай чоң өзгөрүүлөр болбойду. Чоң өзгөрүү качан болот? Качан гана баягы жана инвестициялар болгондо, качан гана акча каражат маселеси чечилгенде, акча каражаттын аркасынан жаңы техника келет. Өзү жана эскилиги жеткен техника жаңыланып, оңдотуп, түзөтүп, баягы өз маалында каттамга чыгып турат. Ошонун баардыгы бул тирүү организм бул. Биз дагы колубузду баягы жайып отурбай, акыркы 2 жылдан бери мэрия дагы бул багытта чоң иш-чараларды алып барып атат. 3 чоң долбоордун үстүндө иштедик. Биринчи долбоорго ылайык 120 электробусубуз мына аягына чыгып, уже контрактка кол коюлар астында турабыз. Андан тышкары ошол долбоордун алкагында 2 чоң троллейбусный депобуз, бул Союз маалынан бери оңдолуп элек, толук реконструкциядан өтөт. Кийинки экинчи долбоорубузга ылайык 250 газ менен жүрө турган автобустар сатып алып атабыз. 140-ына бүгүнкү күндө жана биринчи этап менен контрактка кол коюлуп,
эмки жылдын башында келе баштайт. Ал долбоордун алкагында дагы толук автобусный парктарыбыз реконструкция болот. Ал дагы Союз маалынан бери толук эч реконструкция эмес, ремонт. Мен кечирип сурайм. Бул боло турган нерсе. Бул боло турган. Анан 3-чү долбоор бул жана жергиликтүү бюджеттен өзүңүздөр кабардарсыздар. Бул 1 миллиард сом быйылкыга именно автобус сатып алууга багытталып бөлүнгөн. Бул 1 миллиардка түзмө түз завод менен баягы жана арзан баада келишимге кол коюлду. Ноябрдын аягында, декабрдын башында уже биринчи партиясы келе баштайт. Бул жылдын аягына чейин ошо 120 автобусубуз келет. Ал 120 автобус келгенден кийин бул баягы шаардык борбордук бөлүгү микроавтобустарда толук бошотулат. Бул деген эмнени билдирет? Бир 60-50%, мүмкүн даже 70%га чейин схемалары баары өзгөрүп, толук жана борбордук бөлүгү микроавтобустан бошойт. Мен кечирип сурайм, биз 2 жылдан бери мына келет, мына кылабыз, мына өзгөртөбүз дегенде эле угуп келип атабыз, бирок өзүңүз 2 жыл деп атасыз. 2 жыл бөлгөнүбүз дагы бул түшүнүктүү, бул октябрь окуяларынан кийин. Ушул 2 жылдын ичинде, башкача айтканда, 720 күндүн ичинде канча автобус, канча троллейбус келди? Мына бүгүнкү күндө. Мен сизге мынтип айтып берейин. Бир дагы дүйнөдө мировой производитель автобус чыгарган бир дагы компания автобустарды жасап коюп сатпайт. Ар бир кайсы завод гана болбосун, баягы келишимге кол коюлгандан кийин 4 ай минимальный срок, 4 айдан кийин гана поставка башталат. Биринчи этап биз каржы булагын аныктап, биринчи акчасын табышыбыз. 4 айдан 6 жолу өттү, 8 жолу өттү. Мен сизге жооп берүүгө аракет кылайын. Мына биринчи, мына акыркы 2 жылдан бери деп атканым, биз биринчи каржы булагын аныкташыбыз керек эле. Акчасын таптык. Анан кийин процедура баягы жанагы ратификация, жогорку кеңештен ратификация өттү, тендер өттү, келишимге кол койду. Мына уже келер астында турабыз. Бул абдан мындай жанагы эбегейсиз оор жумуштун баардыгы бүтүп, артта калып турат. Азыр мына жаңы техника келер астында турабыз. Конокко сөз берейин. Мынакей. Сіздер өзіңіздер моюнга алып атасыздар да. Биз менеджмент начарлыган, чаржайыт алынды, Мүмкүн. жана күтүп атабыз деп мүмкүн деп атасыздар. Эми баягы орустар айтмакчы допускайте. Демек, өзүңөр да кээ бир жерлерде байкайсыңар да, силердин максатыңарчы? Негизи силердин милдетиңер автобус издемей, аны таап келмей, карызганы, силер карызга алып атасыңар. Баягы эл аралык донорлордон алган акчаңардын 8 миллиону грант. Калган 25 канча бөлүгү кредит. Силер дайыма карызга алып келе бересиңер да. Сиздер дагы бир рет айтам, администрирование деген сөз башкаруудан шарт түзүү. Силер аны менен алек болбой эле, капа болбойсуңар, колуңардан келбеген ишти чындап транспорт менен жүргүнчүлүгү алек болгон компанияларга, аутсорска, ГЧПга берсеңиздер, ошол компанияга шартты коюп тарифти көтөрүңүздөр, бирок сиздер алган каражаттан жеке компания сиздерден жакшы менеджмент уюштурат, жана жакшы акча табат. Силер алган акчадан тарифти дотация кылганды үйрөнгөлө. Силер 30 сомго көтөргүлө, 20 сомго көтөргүлө. Силердин пассажира поток 400 миң тегерегинде күнүнө. Сиздер башыңарды оорутпай, ошончо автопаркка карызга батырбай, мамлекетти, муниципалитетти карызга батырбай, албай эле реалдуу IPO-го чыгарып, жакшы инвесторго берсеңиздер, паланча күн күтүш керек экен дебей эле ал компания сизге керектүү 1200-1500 автобус тегерегинде бир заматта бир эле күндө эмес, эртерээк келишим түзөсүңөр да. 2 жыл убакытта баары текке кетирдиңер. Ошондой кылып берсеңер, бүгүнкү күндө сиздердин колуңар бошоп, ашыкча айлык төлөп, баягы өзүңөрдүн күчүңөр жетпеген маршрутный мафиялардан кутулуп билесиңер, силер залогтосуңар, заложниксиңер. Маршрутниктерди түзүүгөрөөк бирдеме айта албайсыңар. Себеби алар эмне кылат? Былтыр көргөнбүз 2 рет. Токтотуп салат. Токтотуп салат, анан коллапс болот, ой кокуй жалдырап, 33 мафия бар, ичинде 3-4 ажылдаган аялдары да бар, билесиңер, Ошолор менен тирешип не кыласыңар? Жакшы цивилдүү компанияга берсеңиздер, бүт дүйнө ушундай ыкма менен иштеп атат. Алар ошого адистешкен. Жана силердин да башыңарды оорутпай. Силер акча табасыңар. Таза пайда деп ошону айтат. Бирок тапкан пайдаңардын бир бөлүгүн, мына мисалы үчүн эсептеп келсеңизчи, 400 миң адамга 15 сомдон 20 сомго көтөрүп, 10 сомдон деп. Дотация берсеңиз 2-3 миллион сом күнүнө тиет. Айына бир 60-80 миллион. Силердин дотация берип, ошол эле кезде жаңы автобус менен жүргүнчүлөрдү камтып, ошол эле кезде экологияны да бузуп аткан, жол эрежелерин бузуп аткан, даярдыгы жок, чаржайыт маршруткалардан кутулганыңыз жакшы боло беле сизге?
барлық тараптар туура болмок. Муниципалитет өзү каалаган тарифти жарыяламак, сизге компания ошону төлөп бермек, жана сиз акча алып муниципалитеттин башка сиздин реалдуу милдетиңиз жолдорду оңдош. Демек сунуш мындай, Шарбек мырза. Менеджментти мэрия департаменти өзү кылбай, бул системаны аутсорско берип, андан акча табып мүмкүн болсо, бериш керек. Силер мамлекеттик органдар. А бизде барбы ошондой компания Кыргызстанда? Жок да, жок, Кыргызстанда жок. Силер Кыргызстандын сыртында да башка өлкөлөр бар экен, башка компаниялар бар экен, билбейсиңерби? Биз аэропортубузду аутсорско бере албай кыйналып атабыз, анан Бишкектин. Жооп берсем болобу? Мындай да, баягы жанагы азыркы замандын баягы чындык ушундай болуп атат. Баягы билгени да билем дейт, билбегени да билем дейт да. Сиз жалгыз билген адам, сизсиз калганыбыз. Мен сизге жооп берип койсом болобу? Бул тема боюнча демек түшүнүгүңүз жок. Уруксатпы? Мен жооп берип коеюн. Аракет кылыңыз. Бул жалпысынан аябай кыргыз мамлекеттин өнүгүшүнө тоскоолдук кылып аткан аябай чоң проблемага айланып келатат да. Билгени да билем дейт, билбегени да билем дейт да. Мага мен сизге азыр убада берип, алып келиңиз, бир компанияны алып келиңиз, любой компанияны. Мен шарт түзүп бергенге. Эмес, 2-3 компания келгенде мэрлериңер алмаша берип, бир дагы компания меморандум ишке ашпай, акыры кол шилтеп кетип да калды. Кайсы компаниялар келди? Мисалы Кытай компаниясы келди. 4 автобуска келишим түзүлдү. Андан кийин транспорттун отделиңерде Улан Дүйшүнбаев эле ким эле? Бардык кагаздар Бешимбаев. Анда турган. Ал кезде башка мэр эле, андан кийин 2-3 мэр алмашып кетти. Силерде туруктуу жетекчи жок. Эми ал анан силердин ал кезде мен силерде жок. Анан кийин мамлекетте өнүктөрүп айтат, билгени да билбеген эң акылдуулар силер болсоңор 2 жылдан бери тыпыйтып койбойт белеңер, бизди күнөөлөбөй. Керектүү жерде мен 8 ай иштеп, инфратүзүмдү түзүп, тазалап, соп-сонун кылып, каракол жолдорун тапшырып эле келдик. Бизде жолдон келген жокпуз. Соп-сонун кылып эле иштеп, далилдеп, карматып, кайттык. Мырзалар, мындай эми үлгү көрсөтөлүк дагы мындай жеке жашоого жекелик өтпөйлүк. Сиз бирөөгө күнөө аттан мурда өзүңүздүн башыңызга чөптү караңыз. Сиздин адресиңе эч нерсе, адресиңизге билбегендерде да атпайсызбы? Ал жалпылап айтып атам, аксакал мындай кылалы. Башаламан жана дебатка түшпөйлү, суроо жоопко жооп бергенди үйрөнөлү, жоопту да укканды үйрөнөлү. Аутсорско берүүчү компания тууралуу сөз кылалы. Так, мындай да, акыркы 2 жылда мен кепилдик бере алам, бир да компания мындай жөөлүү баягы жана жакшы сунуш менен бирөө дагы келген жок. Баарына эле такалып эле баягы эле тариф. Урматтуу чиновник, ал келбейт. Тариф чындап сиздикине бир нерсеңизди колдойм, тарифти көтөрүш керек. Жол кирени гана эмес. Таштандынын тарифин көтөрүш керек. Электр энергиянын тарифин көтөрүш керек. Көтөрүүнүн туура ыкмаларын гана колдонуш керек. Сизди көтөрбө деген жок. Азыркы тарифиңиз менен сиздин транспорттук компанияңызчы реалдуу түрдө жашай албайт. Тарифти көтөрүш керек, бирок ал менеджмент мэриянын өзүндө эмес, мамлекетте эмес. Сиздин оюңуз боюнча тариф канча болуш керек, анан мамлекет канча дотация төлөп бериш керек? Мынакей, Алмата 25 сом, биздин акчага. Орустар 60-80 рубль. 100 рубль метро. 100 рубль калганын мамлекет дотация кылып берет, туурабы? Калган бир бөлүгүн. Эми сизге суроо. Дотация каяктан келип чыгат? Мамлекет акчаны кайдан алат? Кайра эле элден налогоплательщиктерден чогуу. Албайсыз элден, сизден келген компания маршрут эле алат, жол тилкени гана. Өзүнүн автобусун маршруткасы коюп иштейт. Ошолор сизге акча төлөгөн акчадан анын да бир эле бөлүгүн силер пайда табасыңар. Аларга бекер бербейсиңер да силер. Алар силерге маршрутка акча төлөйт. Шаардын инфраструктурасын эксплуатация кылуу үчүн мен сизге жанатан бери түшүндүрүп атам. Баягы жанагы сиз айткандай эле оңой эле маселе болсо, аны шарт эле чечип коем деп, баягы туура. Анан сиздин позицияңыз, мен оюмду бүтүрүп алсам болобу? Неге келиш керек сизге? Сиздер өзүңөр табышыңар керек. Ал издеп силердин милдетиңер, силер кабинеттен чыкпай отурусуң, эч ким келбейт. Мырзалар, мындай гипотетически, конечно, было бы хорошо отдать на аутсорс, бирок баягы бүгүнкү күндөгү мына маршруттук жанагы 85 автобус, 120 троллейбус департаменттин курамында 135. Ошол тариф көтөрүү боюнча сөз кылалычы. Так. Мындай кылалы да, мен аксакал сөзүмдү бөлбөй турсаңыз, мен жалпылап баарын түшүндүрүп кетейин. Бул жерде мен сизге гана эмес, мен жалпы теле көрүүчүлөргө да түшүндүрүшүм керек. Аутсорсингке бергендин ар бир инвестор, сырткы болобу, тышкы болобу, инвестордун бир эле гана көйгөйү бар, бул тариф. Тариф өзүн өзү актабайт. Анан бул азыркы биз дагы сунуштап аткандагы тариф,
бул өтө мындай жана даже инвесторлорго жагымдуу эмес тариф да. Бул дагы да болсо бул аз. Чынында баягы жана экономикалык көрсөткүчтөргө таянсак, бул мен азыр айтсам дагы сенсация болуп кетет да. Дагы биз сунуштап аткан тарифибиз бул дагы аз. Анан эми маселени чечиш керек. Эч ким тыштап койбойт муну. Баягы жана сырттан инвестор келген күндө дагы мамлекеттен дотация сурайт. А мамлекеттен дотация кайсы акчаны берет? Ал элден чогулткан налогоплательщиктердин акчасын беришибиз керек. Ал деле кайра эле биздин жарандарыбызга жүк болуп атат. Ошондуктан бир жанагы талашып кескен бармак оорубайт болуп, баягы жана ортодо ар бир кеңешип кескен бармак оорубайт болуп, баягы жана ар бир этапта биз ортосун таап, баягы жана талашып, тартышып бир чечимге келип келатабыз да. Анан сиз жаңылышасыз, жылдан жылга баягы жана тариф көбөйүп атат, эч нерсе өзгөрбөй атат деп. Тариф 2021-жылга чейин 9 жыл вообще каралган да эмес. Муну ошо саясатташтырып келип, муну баягы эми аттарын атабай эле коеюн, айрым биздин жарандарыбыз дейли, кызматтык баягы жанагы адамдарыбыз саясатташтырып, муну көтөргөндөн коркуп келген. Биз эгерде азыр коомдук транспортты өнүктүрөбүз десек, коомдук транспорт тармагы ушу менен жок болуп кетпеш үчүн баягы жанагы жарандарыбызга жакшы шарт түзүп беребиз десек, заманбап автобустар менен, троллейбустар менен жүрөбүз десек, биз татыктуу тариф коюшубуз керек. Татыктуу тариф коймоюнча бул тармакта өзгөрүү болбойт. Ошон үчүн биз коркпой, чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Мен азыр түшүнүп атам, баягы жоопкерчилик дагы биздин мойнубузда, жалпы мэрия. Эмнеге мындай чечкиндүү кадамдарга барып атасыңар деген дагы мындай критика болуп атат. Бирөө муну чечиш керек. Раз биз бул жерде кызматта тургандан кийин биз баягы жалпы элге дагы ачык айтышыбыз керек. Ооба, эми Максат мырза, былтыр дагы 1-ноябрдын алдында ушул талкуу болуп атканда, ушул тарифтеги аргументтерди келтиргенсиңер. Биз тарифти көтөрүшүбүз керек, себеби биз шаар тургундары үчүн жакшы шарт түзүп беришибиз керек деп. 1-ноябрь күнү тарифтерди көтөрдүңөр, 50%га көтөрдүңүздөр. Анан ошол тариф көтөрүлгөндөн кийин, мына 1-ноябрдан бери 11 ай 2 жума өттү. Бүгүн 14-октябрь күнү ушул передачаны тартып атабыз. 11 ай 2 жуманын ичинде муниципалдык транспортто эмне жакшы өзгөрдү? 50%га көтөрдүңүздөр. Кайсыл жагын жакшыртып койдуңуздар? Мен сизге айтып атпаймынбы? Мисалы көтөргөндөн кийин гана уже жаңы жылга биз 38 сом менен көтөргөнбүз. 38 сом кезде жанагы дизелдин баасы, унаатетиктин баасы совсем башка эле. Жаңы жылга киргенде уже 50дөн ашып кетти. Мындай кырдаалда бир нерсени мындай бир эле күндө өзгөртүп салыш мүмкүн эмес. Бул жана чарбалык иш, бул күнүмдүк баягы жанагы по крупинкам мындай чоң иш алып барылыш керек. Башкача айтканда, ГСМдин кымбатташы, дүйнө экономикасынын өзгөрүшү буга чоң себеп болду. Буга чоң жолтоолорду түзүп атат, жолтоо болуп атат, туура. Шарибек мырза, сиз деле унаа айдайсыз. Албетте. Илгери 1000 сомго бензин куйсаңыз, бир жума жүргөн чыгарсыз. Азыр 1000 сомго бензин куйсаңыз, 3 күнгө жетсе жетет, жетпесе калып атат. Баары кымбаттады чындыгында. Ооба. Чиновниктин айтканы туура. Тарифти көтөрүш керек. Дагы бир рет кайталайын. Же мен сизди түшүнбөдүм, же сиз мени түшүнбөдүңүз. Бай көтөрүңүздөр. Аныңарды колдойбуз, себеби дагы бир рет айтайын. Азыркы тариф менен эч бир транспорттук, энергетикалык эч бир компаниялар жашап кете албайт. Азыр билбейм кантип, на чём держитесь, ал мага сыр. Бирок көтөргөндө силер баягы кеңешип кесели бармакты деп атып, бармакта эле калбаптыр. Азыр Эркинбек айтып кетти. Анан бирөө чечим кылыш керек, мындай волевой жана ушундай батырлык кылыш керек сыяктуу коомчулукка көрсөтүп атасыздар да. Ал жерде эч кандай батырлык жок. А бирөө чечим кылып, силер чечкиндүү түрдө салык төлөөчүнүн гана чөнтөгүнө кол салганга чечкиндүүсүңөр. Ал туура эмес, принцибинде айтып атам. Тарифти көтөрүү керек, бирок салык төлөөчү жана жарандын жүргүнчүнүн жөнөкөй катмар бизде көбүрөөк да. Баягы транспорт менен иши жоктор машинесинде же жүрө берет. Биз аярлуу катмардын акчасы жөнүндө кеп кылып атабыз. Кечээки пенсионердин жазганын окусаңыз керек. Менин 3800 сом пенсиям бар дейт. Эгерде 30 сом кылып койсоңуздар, менин пенсиямдын 90% ошол жакка кетеби деп суроо салып атат да. Сиздер дагы деле дотацияны бергибиз келбейт деп, кайра ал чоң эненин чөнтөгүнө дагы эле чечкиндүү түрдө кол салып. Туура эмес. Бул муниципалдык транспортта биздин ардагерлерибиз толугу менен бекер жүрөт.
Бекер жүрөт. Бүгүнкү күндө дагы бесплатно, толугу менен бекер. Карточкалары бар. Тулпар карточкасын алат. Анан силердин бир эмеңер, аны силерге күнөө катары айтпайын, сиздер алып атабыз, мына келатат дегене учу көрүнүп калды дей бересиңер да, 100дөн, 130дан, 50дөн алып атпайсыңарбы? Автопарк жакшыртуу аракетиндесиңер да. Бирок ошонун бардыгы бир убакытта келбегендиктен башы келип иштеп баштагандан кийин аягы келгенчечи, силер башында алган бир нече единица транспорт талкаланып кетип атат да. Силердин нормалдуу алар тех обслуживание кыла турган шарттарыңарда жок. Ал шарт, ал силердин гаражыңарда барса, баягы аягында чириген автобустардын өзү эле бир өзүнчө бир коркунучтуу картина да. 400-кө жакын автобустар. Алар жөн эле кладбище сыяктуу болупчу жатат да. Ошондуктан сиздер кардиналдуу түрдө бүгүн эле чечип салбагыла. Азыр тарифти көтөргүлө, коомчулук кызылдайт, бирөөлөр силерди сөгөт, тепкилейт. Силерди иштеп атканыңарды эч ким танган жок. Кайсы бир жерлерин түзүгүрөөк иштеп атасыңар, бирок өтө этияттык менен акчаны алган кезде да, жүргүчүнүн же салык төлөөчүнүн жаранын акчасын алган кезде да туура негиздеп, туура пропагандабы эми кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай атасыңар да. Силер тарс дедип биз тарифти көтөрбөсөк өлдү бияк коллапс болуп калып атат. Бүгүнкү эфир түшүндүрүү иш болбогондо эмне анан дагы рахмат чиновниктер келип биздин эфирге. Ушуну эрдик деп айтсаңыз, баягы эмен эмес. Аксакал эми муну бирөө бир эрдикте жасап атат деген киши жок. Мен бир болгону айтып атам. Биз чечкин түрдө кадам болбосок болбойт деп атасыңар. Канча жылдан бери бул тармакка тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай келгендигинен мына ушундай мышын азыркы процессте элечи тариф көтөрүү сиздин айтышыңыз боюнча бир жарым жылдан кем эмес убакытты алат, Туура. Жаңы жылга чейин ээлейт. Жаңы жылга чейин ээлейт процедуралардын баарын. Жаңы жылга чейин үлгүрүшөт. Керек болгондо үлгүрүшөт. Мен айтып атам, баягы бул көп жылдан бери бул тармакка тийиштүү, жетиштүү көңүл бурулбай алгандыгынан ушундай акыбалга келген. Эми муну бир качандыр баары бир оңдош керек да. Бул процессти бирөө башташ керек тура. Азыр мына бул процессти башталды деп ойлой бериңиздер. Бирок аягы кандай болот, баягы жана тариф көтөрүлбөйбү, азыр эч ким айта албайт. Бирок демилгени көтөрүшүбүз керек. Албетте буну жарандарыбызга да жетишибиз керек. Баягы бир топ талкуулар болуп атат, акыркы мына айтып атасыз, Азастан келип атат, 100төн келип атат деп. Келген жок. 2019дан бери автобусный паркка бир дагы автобус келген жок. Жана Isuzu маркасында келген Өзбекстандагы автобустар бул толук жеке инвестордун акчасынан келген, Эко-пассажирский перевозки деген фирманын эсебинен келген. Даже ошол фирманын дагы мына бүгүнкү күндө бир жыл иштебей туруп 2 миллион 170 миң доллар минус убытокко кеттим деп адагы маселени көтөрүп атат. Мына 35-каттамда мына жабам, мына иштете албай атам деп уведомление берди. Эми бул тармакта көйгөйлөр абдан көп болот. Ал компаниялар силерден кандай шарт менен алат? Мен иштетем дейт келет. Бүгүнкү баягы жанагы былтыр эми неме болчу, мыйзамга ылайык маршруттук каттам бекер эле берилет. Мына 2014-жылдан бери бул көйгөй болуп келиптир. 2013-төн бери 101 маршруттук каттам бар, 38 фирма перевозчик бар экен. Ал 101 маршруттук каттамга 101 тыйын төлөнбөйт экен. Ошол нормалдуу нерсе. Мына азыр бул маселени дагы көтөрүп, биздин мэрибиз Эмилбек Мырзакулович Абдыкадыровдун тапшырмасына ылайык муниципалдык ишкана түзүлдү. Ошол муниципалдык ишканага 23 маршруттук каттамды жеке менчик фирмалардан кайтарып алдык. 3 айдын аралыгында 2 миллион 155 миң сом бюджетке түштү. Мына ушинтип иштесе болот. Бирок эми анын баардыгы баягы бир күндө которула турган нерсе эмес. Акырын этап менен кетип атат. Мен мисалы үчүн салык төлөп аткан шаар тургуну катары мен претензиям бар да. Эмнеге ал 101 маршруттук каттам биздин салык менен төрөлгөн жолдор менен жүрөт, биз куруп берген аялдамалар менен колдонот, биздин инфраструктура менен колдонот, бирок биздин муниципалитетке 1 сом төлөбөйт. Ошол нормалдуу нерсе эмес да? Менин дагы ушул как транспорт департамент жетекчиси катары менин да ошого претензиям. Буга ушул маселени чечиш үчүн биз азыр мына былтыр жылдын аягында шаардык кеңештин кароосуна баягы токтомду киргиздик, токтом долбоорун. Шаардык кеңеш апрелде кабыл алып берди.
мына азыр мына эмки жумадан баштап баягы конкурстарды өткөрүп кайрадан бекитебиз. Анан бекиткенде акча төлөнүп Мына баштайт. тарифтин дотациясынын бир бөлүгү ошол болушу мүмкүн. Бул эми бул Чоң акча эмес, бирок чоң акча эмес, аз эле бөлүгү болуп атпайбы. Бул баягы борьба, баягы жана уже болуп калган нерсе менен күрөшүп атабыз да. Азыр эми бунун кесепетинен баягы 101 маршруттук каттамдын баардыгы толук менчикке өтүп кеткендин кесепетинен баягы 2019-2021 жылдагы коллапстын баардыгы ошодон келип чыккан. Фирманын ээлери сүйлөшүп, баягы давай бир күнү чыкпай коебуз деп туруп чыкпай койгон. жок, ал түшүнүктүү, бирок мындай да, калыс болуш керек да. Бишкектен бирөө кафе ачам десе, ал муниципалитетке акча төлөйт. Төлөш керек. Бишкектен бирөө жарнамалык билборд орнотом десең, ал муниципалитетке акча төлөйт. Бирөө тендерге катышабыз десек, биздер катышып жүрөбүз. Ал муниципалитетке же болбосо салыкка салыгын төлөйт. Эмне себептен булар төлөбөш керек? Бул мындай болуп атат да. Мисалы 1800 айдоочубуз. Азыр. Мурун 4,5 миң айдоочу болгон. Ошол 4,5 миң айдоочу ошол фирмага ай сайын 3 миң сомдон 5 миң сомго чейин төлөп келген. Бул только за баягы жанагы ошол маршруттук каттамга чыгып иштеген үчүн уруксат. Андан тышкары ошол маршруткага кирген күнү 50 миң сомдон, эми азыр айтсам, может кээ бирөөнө ишенеби, ишенбейби, 2 миң, 3 миң долларга чейин чыккан. Жана силер айтып аткан мафия деген ушул. Мына ошол мафия жой албай келишет. Ошол мафия менен мына 2022 жылдан баштап, мына жылдын башынан баштап чечкиндүү түрдө. Эми ал белгилүү, ал мафиянын ар бир мафия дебейин, бирок ал транспорттук компаниялардын кайбир ээлери керек болсо шаардык кеңеште депутат боло турган бир эмес бир нече чакырылышта дагы анын фамилияларын деле билебиз. Эми бул маселе саясий маселе экенин да түшүнүп атасыз да, бирокчу. Мына депутат Марлен Маматалиев коомдук транспортко жол кире кымбаттабашы керек. Мэрияда автобус троллейбус алгыла деп 100 миллион доллар кредит алып бергенбиз, ратификация кылганбыз. Болгондо дагы электробустарды алгыла дегенбиз, анын максаты ГСМге шылтап жол кире көтөрүлсүн дегенбиз. Тариф маселеси көтөрүлбөсүн дегенбиз. Бирок мэрия троллейбус автобустарды албай кайра тарифти көтөрөбүз деп жатат. Айлык көтөрүлдү дейт. 39% эле мамлекеттик кызматкерлер, калганы жөнөкөйлөр. Бир кол менен айлык көтөрүп, экинчи кол менен тариф көтөрөбүзбү? Туура эмес. Тариф көтөрүлсө социалдык жарылууга алып келет. Анысы деле эл кыйналып жатат дейт. Башкача айтканда, элдин нааразычылыгынын детонатору болуп калабыз деп коркпойсуздарбы? Туура андай дагы чочулоо бар. Бирок мен баягы башында айтып кеткен, бул маселени эртели кеч баары бир чечиш керек. Баягы 2021 жылы тариф кабыл алынганда буга чейин 9 жыл бул тарифти ушинтип коркуп көтөрбөй келгендигине байланыштуу баягы коллапстарга келген. Баягы техника өз мезгилинде жаңыланбай келген. Анан 476 автобусубуздан жана 85 калгандын бирден бир себеби ошол. Анткени азыркы ошол кездеги тариф менен техниканы өз маалында техникалык кароого алып, баягы жанагы жүрүп тургандай кылып кармаш мүмкүн эмес болуп калган. Ошондуктан баары бир эртели кеч чечкиндүү кадамдарга барыш керек болот. Жогорку Кеңештин депутатынын баягы сөзүн мен комментарий кылганга болбойт, бирок ошентсе деле айтып коеюн дедим эле. Биздин демилгебизде мына мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көбөйүптүр, значит биз дагы көтөрүшүбүз деген бир дагы эч жерде чыккан эмес. Ал демилгени кимден угуп айтып атат, мен билбейм. Анан соңку суроом, Бишкек шаары дайыма бүттүндөй өлкөдөгү чоң ири шаарлардын, кичи шаарлардын дагы көрсөткүчү болуп келген. Бишкек шаарында тариф көтөрүлдү дегенде аркасынан Ош көтөрүлөт, Жалал Абад, Талас көтөрүлөт. Бул жактан дагы мындай чоң жоопкерчилик сиздердин мойнуңуздарда турат. Сиздердин көтөрүп атканыңыздар бүтүндөй өлкө боюнча тарифти көтөрөм дегениңиздерден. Туура, бирок мен чындык үчүн айтып коюшум керек. Мына азыр Чүй областынын, Бишкек шаарынын чет жагындагы айылдарда айыл өкмөтү, жергиликтүү бийлик да ал дагы, айыл өкмөттөрү, район кеңештери бекитип койгон тарифтерге таянсак, айрым айыл өкмөтүнүн тарифтери 30 сом, 40 сомго чейин жетип атат. Бүгүн мына аэропорт Манас жактагы транспорттук каражаттардын тарифи 50 сомго чейин, 45-50 сомго чейин. Автобустука? Жок, микроавтобустар. Ошол үчүн мен мындай айтат элем, биздин Бишкек шаардагы тариф Чүй областына караганда бир топ арзан. Бирок эми айылдагы пассажиропотоктагы силердикиндей 400 миң эмес да. Алар дагы оокатын көрүш керек. Рахмат, убакыт соңуна келип жетти. Шайырбек мырза, Максат мырза, сиздерге ыраазычылык билдирем. Эми шаардык кеңеш кандай чечим чыгарат, өзгөрөбү, өзгөрбөйбү, аны көрөбүз. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.